Салам достор, биз күкүк деген күүнү үйрөнөбүз. Бизге жардам берүүчү китеп келет. PDF форматы сатыкта бар. WhatsApp номерлерге байланышып сатып алсаңыздар болот. Комузду билбейм, ноталарды билбейм десеңиздер, мына бул китеп ноталар менен да анда ал суроого бул китеп жооп берет. Бул китептин башында баардыгы канча том, кайсы томдо кандай ноталар бар, комуздун түзүлүшү, тарыхы, баардык нерсе, маалыматтар бул китепте. Күкүк деген экинчи томдо алынат экен, билесиздер. Комузда 1, 2, 3, 4, 5, 6 том бар. Биз экинчи томдон алабыз. Миля-миге гүлөнөт. Гүлөгөндү билбесеңиз, комментарийде ссылка бар. Комузду гүлөө сабак деп ошого кирип комузду гүлөп алыңыздар. 1 мүнөттө деле гүлгө келтирип алсаңыздар болот. Эч кимдин жардамысы жок. Бир гана Play Market'тен ал программаны көчүрүп алып, ошонун негизинде комузду гүлөйсүздөр. Комузда кылдарды ылдыйдан өйдө санайсыздар. Дайыма сөймө биринчи манжа, экинчи, үчүнчү, төртүнчү манжа болуп эсептелинет. Ля дегенди биринчи кылдан экинчи манжа менен алабыз. Си дегенди төртүнчү манжа менен биринчи кылды алабыз. До дегенди экинчи кылда биринчи манжа менен алабыз. Ре дегенди экинчи кылда экинчи манжа менен алабыз. Ми дегенди төртүнчү манжа менен экинчи кылда алабыз. Ошондо ля, си, до, ре, ми. Ушул ноталар 5 нота негизинде бул күү ойнолот. Баягы жоон ми десе, анда биринчи кылды ачык алабыз да. Ичке ми деп айтылса, ми деп, анда биз экинчи кылдагы төртүнчү манжа менен мини алабыз. Бир сыйра көнүгүү кылып, ар бир нотаны колду көндүрүп ойноп алыңыздар. Ля, 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 ля деп ар бир нотаны 4 жолу да. Андан кийин биринчи ми деген нота экен. Мини биз бул күүнү шилтеп ойносоңуздар болот жана терип. Бул күүнү биз терип ойнойт экенбиз. Биринчи нотада ми ачык дейт. Биринчи кылдагы мини алабыз, ылдый. Ми, терип, ми. Ля, ля, си, 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 ре, до. Пауза, кайра. Ми, ля, ля, си, си, ля, до, ля. Пауза. Ми, ля, ля, си, 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 ре, до, ми. Ми, ля, ля, си, си, ля, до, ля. Пауза. Эми өйдө көтөрөбүз. Ми, до. Пауза. Ми, до. Пауза. Ми, ля, ля, си, си, ля, до, ля. Бул жакта реприза белгиси бар экен. Реприза белги бул кайталоо. Ортосунан кайра кайталайбыз. Ми, до. Пауза. Ми, до. Ми, ля, ля, си, си, ля, до, ля. Муну комузду жаңы үйрөнүп аткандарга теригенди үйрөтүш үчүн бул күкүк деген күүнү үйрөтсөңүздөр, теригенди ошондо үйрөнөт да. Бул терип үйрөнгөнгө жардам бере турчу күүлөрдүн бири. Ушул күүнү үйрөнүп алыңыздар. Видеону артка түрүп, кайра көрүп, мен менен чогуу кайталап ойноп үйрөнүп алыңыздар.